Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман туугандар. Урматтуу казак бауырлаш элдер. Жана кыргыз туугандар. Бүгүнкү күндө терроризм, вахабизм, такфиризм, кыскасы ар кандай түшүнүк менен элдерди, исламды адамдарга жамандырып, коркутуу менен алек болуп жатабыз. Бул такыр туура эмес нерсе. Айтайын дегенин себеби эң эле биринчи маселе ошол мусулманча кийинген адамдарды элдерге тескери багыт менен көргөзгөн кээ бир көрүнүштөр. Ошолордун бирин азыр мен сиздерге бир баяндап көрсөтүп берем, бир аз үзүндүлөрүн. Андан кийин бир аз өзүмдүн ой пикиримди айтып кетем. Ауызбилен не істеп жатсың? Ақшасын төлеп қойдым. А? Я мата байлап қойдым. Не үшін байлап қойдың оны? Белгі ғой? Ширк қой, субханалла. Қандай ширк? Астағфирулла, шешіп таста анан. Аллаға серік қосып болсаң, астағфирулла. А? Шешіп таста. Жарайды. Субханалла. Ассаламу алейкум. Уалейкум. Али, сен ба? Иә, мен. Досым, қалайсың? Алхамдулилла. Мен ғой дос бол. Кластасың. Таныдың ба? Танып тұрмын ғой. Мен сені көрем деп ойламадым. Қалайсың? Мәне. Балам, ала ғой. Ал, бисмиллахир-рахманир-рахим. Аумин. Астарың дәмді болсын. Рахмет. Дәмді болды. Рахмет. Балам, тамақ ішу. Етті қайдан алып жатсыңдар? Қайдан алған несі? Базардан аламыз. Базардың еті шариғатқа сай сойылған ба, сойылмаған ба, білесіңдер ме өзі? Субханалла, харам бұл. Харам несі? Сен қой ондайыңды. Өскенше берген асымыз адал болып, жігіт болғандағы берген ас. Урматтуу мусулман туугандар, бул жерден айта турган негизги сөз ушул кейиптеги адамдарды элдерге жаман көрсөтүү ушул көрүнүштө, ушул видео роликте тартылган. Урматтуу мусулман туугандар, бардык эле ушундай кийимчен адам, ушундай көрүнүштөгү адамдардын характери, кулук мүнөзү ушул адам сыяктуу эмес. Ушул нерсени терең түшүнүү зарыл туугандар. Ал эми исламдын атын жамынып, исламды жаман көргөзүп, элдердин канын төгүп, Аллах Тааланын мыйзамдарын бузуп, жер бетинде фитна фасад таратып жүргөн жамааттар дагы бар. Алардан Аллах Таала сактасын. Бирок ушул кейиптеги адамдардын бардыгы ошол такфиризм, вахабизм же болбосо терроризм деген түшүнүк туура эмес. Урматтуу ушул видеороликтин режиссеру, сценарийин жазган автору сиздерге айтар элем. Ушул кейиптеги адамдардын бардыгы ушундай окшош адамдар эмес. Ушул нерсени терең аңдап, терең изилдеп туруп, андан кийин ушундай бир көрүнүштү тартсаңыздар болмок. Бирок ушул сиздердин кыска метраждуу фильмдин себебинен канчалаган адамдардын мусулмандарга болгон жек көбөйөт. Канчалаган адамдардын мусулмандарга болгон ишеничи азаят. Ал эми мусулмандардын аброюна шек келтирип турган нерселердин көбөйүштүгү бул дин душмандарынын, исламдын душмандарынын чырагына май тамызган менен барабар. Ошондуктан мен жалпы коомчулукка кайрылып кетет элем.
кыргыз, казак, өзбек ушул улуттар ушул тилди түшүнөбүз. Ушул тилди түшүнгөндөн кийин бунун биз тескери жагын кабыл албастан, балким оң жагын кабыл алганыбыз жакшыраак болот. Туура эмес багыттагы мазхабтарга ээрчүү бул бидат, адашуу болуп эсептелинет. Ошондуктан менин негизги айта турган сөзүм ушул кейиптеги адамдардын бардыгы ушундай жаман сапаттагы адамдар деп айтуудан алыс болушубуз керек бир туугандар. Ал эми ушул видеороликтин режиссеру, сценарийин жазган автору сиздерден суранамын, мындан кийин мындай көрүнүштөгү адамдардын аброюна шек келтире турган, намысын тамандын астына тебелей турган бир көрүнүштөрдү тартпашыңыздарды суранып кетем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.